Урматтуу Осмон Артыкбаев ага, бүгүн сизге Токтогул шаардык кеңешинин депутаты, буга чейин жогорку кеңеште да күрөшүп келген иниңиз кайрылып атат. Мен азыр үч терек өзгөрүш жолунда турам. Урматтуу Осмон ага, бир эмес бир нече жол ушул чөлкөмдө депутат болдуңуз. Экономиканын өзөгү кан тамыры болгон мына жол маселеси аябай өзөктүү турат. Азыркы бийлик мына аракет кылып, быйыл бир аз асфальт жол төшөп беребиз деп турат. Бирок ошентсе дагы мен Токтогулдук иниңиз катары сизге көптөн бери кайрыла албай жүргөм. Мына элдин ырыс кызы менен жакшы эле депутат болдуңуздар, жакшы ушундай бир мүмкүнчүлүктөр болду. Эми байлыкты Кудай баарына бере бербейт экен. Мына сиздерге бериптир. Бирок баары элдин жардамдары менен келди ал байлыктарчы. Сизден чоңдон чоң ушул үмүттөнүп күтөм да. Келбейсизби ушул үч терек өзгөрүш жолун бир асфальттап аракет кылайлы. Эми пайгамбар жашына дагы келип калыптырсыздар. Анан орозо малында атайын кайрылып атам. Мени оңой эле таба аласыздар. Мен жардам бергенге, элден ушул өздүк салым кылганга, эми мамлекетте жетишпей аткан болсо биз биргелешип аракет кылайлы. Качанга чейин ушул кыйналган жарандар өмүр бою кыйналып өтүш керек. Ансыз дагы ушул чөлкөмдө мен деген депутаттар чыкты. Вице-премьер министрге чейин барды башычы. Бирок бир дагы мындай олуттуу пайда алып келе алган жок. Жогорку кеңештин депутаттыгына барган адам жогорку кеңештин трибунасынан депутаттык мөөнөткө баргандан кеткенге чейин ушул жолду айтыш керек эле да. Анткени карапайым калк ушул кан тамыры аркылуу гана эффективдүү иш алып барып, эффективдүү мындай өнүгүүгө жол ала алат. Завод, фабрика жок, бир өндүрүш жок, бир эч нерсе жок, өзүңүздөр билесиздер го. Эң тың деген Токтогулда бир фурасы бар, бир жакшы кафеси бар, бир магазини бар. Анан эми ар бир адамдын чөнтөгүн аңдып отура берсек, мына үч теректин аз бюджети 22 миллион сом. Эми ал менен өзүн гана каржылайт деген сөз да. Шаар деле ошондо, эми бөлөк айыл өкмөттөрдү айтпай эле коелу, алардын баары да ататса да. Келбейсиздерби? Капчуктуу менин агаларым ушуга бир кол сунуп, баарыбыз бир элге бир өөлгө түзүп берип койбойлубу? Тарыхта калбайсыздарбы? Жол куруп берсең эмне деген ыраазычылыгын аласыздар? Эми бизде мүмкүнчүлүк болсо биз өзүбүз эле куруп коймокпуз, бирок сиздерден үмүттөнүп кайрылып атабыз. Мына азыркы бийликке жардам берип келбейсиздер бир Токтогул элинин бир жүзүн ачпайлыбы, бир экономикага бир жол ачып бербейлиби? Жок дегенде бир жолун бир асфальттап берип койсок, мына Советтер Союзунан бери бир эле жол асфальттанышы мүмкүн. Андан башка асфальттан элек анча-мынча жер асфальт эмес, шагыл көрбөй калган жерлер бар да. Токтогул 5 таш, Токтогул толук жолдору жөнүндө айтпай эле коеюн. Ал жакта адамдар менин видеомду көрүп калса ыйлайт. Өңүрөңдө ыйлайт. Мен анча-мынча мына Тайырбек Сарпашевге окшогон агаларым жерлерди, элдин жерлерин өткөрүп бериңиздер. Пайда кылбасаңыздар да зыян кылбаңыздар. Өмүр бою калат. Анан Кудай буйруза, мына азыр мен мында камак алдында турам. Мага окшогон балдар бошоп, камалбай калып кала турган болсо, мына сиздерди түрмө ыйлап күтүп атат. Киресиздер. Элдин байлыгын жезеңиздер, кузасыздар акырычы. Азыр мына билбейм, сиздер достошуп, кайсыл бир жерлерде иштериңиздер бүтүп кетип аткандыр. Бирок сиздер менен достошпой турган адамдар да бар да, принципиалдуу да адамдар бар. Сиздер менен мындай табакташ болбогон да адамдар бар. Ошон үчүн урматтуу эл журт, менин эгерде ушул видеомду көрүп турсаңыздар, бөлүшүңүздөр, оюңуздарды калтырыңыздар. Туура айтып атамбы, туура эмес айтып атамбы? Менин бизнесмен агаларым дагы ушул маалымат жетсин. Алар дагы мүмкүн жүрөгүнө мындай кандайдыр бир сезимдер ойгонуп кетип, мага байланышка чыгып, жол болсо мамлекет менен байланыш кылыппы, өздөрүнүн чөнтөгүнөн ушинтип каржылап берип коёттур. Үмүт менен ошон үчүн кайрылып атам. Эл журт, сиздер жардам бериңиздер, бөлүшүңүздөр, бардыгынча астына комментарий калтырыңыздар, мындай быйтыкчадан базыңыздар. Ана ошондо тарап барып жетет. Эл жалпы сурансаңыздар мүмкүн жардам берүүрөттүр. Эми биз ошентип аракет кылайлы. Көрүшкөнчө достор, мен үмүт менен Осмон Артыкбаев агаман кайра артка байланышууну күтөм.